Экономика жана коммерция министрлиги өлкөдөгү социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги көрсөткүчтөрү боюнча жарым жылдын жыйынтыгын чыгарды. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2022 жылдын январь-июнь айларында ички дүң продукциянын көлөмү 335,3 миллиард сомду түзгөн жана реалдуу өсүү темпи 106,3% болду. Экономиканын тармактары боюнча көрсөткүчтөр айыл чарбасында өндүрүштүн көлөмү 2%, курулушта 3,4%, кызмат көрсөтүүдө 4,4%, өнөр жайда 14,1%га өскөн. Жыл башынан бери коммерциялык банктар тарабынан республиканын 7111 айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө жалпы суммасы 3669,7 миллион сом жеңилдетилген кредиттер берилди. 2022 жылдын январь-май айларында товардын экспорту 4,1%га кыскарып, 707,8 миллион АКШ долларын түздү. Импорт кирешелердин көбөйүшү жеңил өнөр жай товарларынын, транспорт каражаттарынын жана аларга тетиктердин, электр машиналары менен жабдуулардын 34,5%га, мунай продуктуларынын, фармацевтика продукциясынын, жаратылыш газынын өсүшү менен шартталган. Жарым жылдыктын улуттук статистика комитетинин билдирүүсү боюнча 6,1%дын тегерегинде өсүшү темпи сактап келатабыз. Буга чейин жыл жыйынтыгы боюнча 3,7% менен өсүү темпи жетишкенге биздин пландарыбыз турат. Ошол пландарга жетиш үчүн азыркы жарым жылдыкта болгон жыйынтыктарыбызды жыйынтыктап, эмки экинчи жарым жылдыкка койгон пландарыбыз боюнча бүгүнкү жыйын өтүп жатат.